Учурда Ноокат районунда 122 билим берүү мекемеси, 84 балдар бакчасы өз ишмердигин жүргүзүүдө. Райондогу 72 мектеп көмүр менен жылытылса, калгандары электр тогу менен иштейт. Ноокат району аймагындагы бардык билим берүү мекемелеринде жалпы план боюнча 5 тонна 600 килограмм көмүр керек турган болсо, учурда 91%ке ашты. Ошол эле учурда Ноокат району аймагында кышка даярдыкта 5 мектептин жылытуу системасы капиталдык ремонттон толугу менен өткөрүлдү. Жана 2 мектеп электр жылытуу системасынан көмүргө менен жылытууга өткөрүлдү. Быйылкы 2018-2019 жаңы окуу жылына кышкы даярдык боюнча биз даярбыз. Анткени 20 августтан баштап эле отказандарды текшерип, батарейкалардын абалын текшерип, испытаниядан өткөрүп бүттүк. Келечек ээлерин тарбиялоодо аларга шарт түзүү негизги шарттардан. Себеби суук талапка жооп бербеген класстарда билим алган окуучунун билим алуусу да төмөн болот. Ал гана эмес, ден соолукка да кам көрүлүшү керек. Бишкегим, борборум сен, бүтүндөй жүрөгү орнодум сен, бакытым сезимиң түшкө кирсе, бар болгон бишкегим сен. Бизге мына бир батарейкаларды мына кароодон өткөрдүк. Мына көрүп турасыңар, мына айнектер, аква айнектер болгон капитальный ремонттан өткөргөнбүз. Мына паровой отоплениялар жакшы эле, мына өзүнүн краскалап, кароодон өткөзүп, даяр алда турабыз азыр. 46 миңге чукул абоненттерди тейлеген Ноокат райондук электр тармактары ишканасы быйылкы кышка карата даярдыкты жогорку деңгээлде аткарган. Бирок алыскы айылдарда адистердин жетишсиздиги кыйынчылыкка кириптер кылып жатат. Бир өкмөттөрдө 04 линия деп коебуз. 04 линияда кичи чыңалуудагылар. Бактарактар өсүп кеткен. Айыл өкмөттөр менен чогуу иштеп атабыз, бирок биздин работа жетишсиз. Толугу менен эметкен. Анан согласууну айыл өкмөттөр менен иштеп атабыз. Ошо основной элдер көбүнчө бактарактарын кестирбей кыйнайт бизди. Ошол кемчиликтерибиз бар. Кудай буюрса бул менен да иштеп атабыз. Аталган ишкана көз кыш мезгилинде кызмат көрсөтүү үчүн толугу менен даярдыктан өткөн. Электр чубалгыларына тийип турган бардык бактарактар кесилип, трансформаторлар толук оңдоп түзөөдөн чыккан. Биз 9 айлык тасми жана катарда оңдоолор боюнча биз 9 айдын жыйынтыгы боюнча биз 100%, 102% менен аткарып келатабыз. Ал эми жылдык катарда оңдоолор, тасми оңдоолор боюнча биз 92%, 93%ке чейин ушу тегерегинде аткаруудабыз. Бүгүндө Ноокат району боюнча кызуу жүрүп жатат кышка даярдык. Ноокат райондук мамлекеттик администрация тарабынан тиешелүү буйруктар чыккан. Айыл өкмөттүн жетекчилери менен мекеме ишканалар менен жыйындар өткөзүлгөн, тапшырмалар берилген. Бүгүнкү жалпы районубуздун көмүргө болгон муктаждыгы 49 000 тонна. Бүгүнкү күндө бул муктаждык 29 000 тонна көмүр уже алынган. Эми биздин эң негизги тармак болгон билим берүү боюнча айтып кетсем, муктаждык билим берүү мекемелеринде 91%га бүгүнкү аткарылды. Калктын калың катмары кыштын жакындап келатканына убактысынан эрте маани беришпейт. Качан гана аба ырайы кескин өзгөргөн шартта көмүр сатып алуу үчүн кезек күткөндөрдүн аягы көрүнбөй калат. Ал эми адистердин айтымында өлкө боюнча 2 миллион 300 000 тоннадан ашуун көмүр керектелет. Перизада Ташиева, Исхак Ашим уулу, Пирамида.